Учурдагы жашоо ритминде көркөм, сулуу, ошол эле учурда келбеттүү болууну каалоо адаттагы нормага айланды. Бирок денени калыпка келтирүү үчүн түрдүү сыноолорго, аракеттерге баргандар жок эмес. Мисалы, ачкачылык менен арыктоо, спорттук машыгуу менен кошо денени чыңдап, булчуңдарды чыгаруу үчүн кошумча спорттук азык ичишет. Организмге мунун кандай таасири бар? Мисалы, кандайдыр бир дары сатууга чыгыш үчүн ондогон жылдар текшерүүдөн өтөт. Анан ошонун негизинде кайсы бир ооруга каршы ошол сунушталат. Эгерде ушул тамак ашка кошумчалар, баттар дейбиз да бүгүнкү күндө, ошол сыяктуу ушу протеиндер дагы булар текшерүүдөн өтө турган азыктар болуп эсептелинбейт. Ошол себептүү биз алар тууралуу көп биле бербейбиз. Ошондуктан буга үгүттөө дагы өтө бир тескери жыйынтык берет, адамдар үчүн өтө зыяндуу болуп калышы мүмкүн да, өмүрүнө жада калса коркунуч жаратышы мүмкүн. Адатта эң алгач спорттук азыктар жакшы максатта ойлоп табылган. Мисалы, адам өзүнө керектүү нормадагы белок, углевод, май, витамин, минералдарды бир нече азыктан алгандыктан анын баарын базардан табуу мүмкүн эмес жана кыйынчылык жаратат. Ошондуктан спорттук азыктар ойлоп табылган. Бирок анын курамы түрдүүчө болот жана организмдин күчтүү кошулманы алуу таасири бөлөкчө. Эгерде бөйрөк, боор оорулары, кан басым көйгөйү, жүрөк оорусу, кош бойлуулук, дары-дармек колдонуу болсо, спорттук кошулмаларды өз алдынча баштоо туура эмес. Мисалы, биздин күнүмдүк ушул суткалык рационубуздун 50% углевод болсо, 30% белок болуш керек болот. Анан биз мисалы тамак аш аркылуу 30% ошол белокту алып атабыз, жана кошумча дагы белокту, протеиндер белок да бул жей турган болсок, ал тескери жыйынтык бериши мүмкүн. Кандай жыйынтык? Бул бөйрөк үчүн өзгөчө кооптуу болуп калат. Анткени ашыкча колдонулган учурда бул эмнеге алып келет? Өнөкөт бөйрөк жетишпестиги деген оору бар. Убакыт өткөн сайын ошол бөйрөктүн нефрондордун саны азайып баштайт дагы, адамды тилекке каршы мүмкүнчүлүгүн чектеп коет. Жада калса гемодиализге түшүрүп коюшу дагы мүмкүн. Спорттук азыктардын негизинен протеин, креатин, БЦА, гейнер, витамин, минерал түрлөрү бар. Протеин булчуңдардын өсүшү, калыбына келиши жана организмдеги көптөгөн процесстер үчүн маанилүү. Ал эми креатин булчуңдарга кыска убакытта жогорку энергия өндүрүүгө жардам берет. Кофеин борбордук нерв системасын стимулдайт. БЦА 3 аминокислота, лейцин, изолейцин жана валин. Алар булчуң белокторунун курамына кирет. Ал эми гейнер бул углевод белоктун кошулмасы. Сиз спорттук машыгуу менен алектенип жатканда короткон энергияңыз жана дене боюңуздагы жетишпестиктерге карап кошумча азык алышыңыз керек жана организмдин туруктуулугун текшериңиз. Спорттук азыкты ичип, бирок спорт менен алектенбей коюунун кесепети кооптуу, себеби мында энергия бөлүнүп чыгат. Организмди бошко күчтөнтүүгө болбойт. Албетте эми бул биздин бөйрөгүбүз сездиргич нервтери жок орган болгондуктан ал кыйналгандыгын башында сездире бербейт. Жада калса бир канча жылга чейин билинбеши мүмкүн. Акырытуу ушуга алып барат. Андыктан гейнер, протеин деген нерселерди мен жалпылап эч кимге сунуштабайм. Бирок өтө ушунчалык бир балким чоң бир максат үчүн болсо, анда азыраак колдонсо болот. Эгерде күнүмдүк нормадагы витаминдер жетиштүү болсо, организмде туруктуулук байкалса, спорт азыктарды алуунун кереги жок. Спорттук тамактанууну мындай иретте түшүнүү туура. Туура тамактануу, жетиштүү суу, сапаттуу уйку, туура машыгуу жана зарыл болсо кошумчалар.